Ырчы актриса Гүлнур Асанова 20-январда 31 жашка толду. Ырчы туулган күнүн тар чөйрөдө белгилеп, ага ырчынын бир туугандары сахналаштары курбулар келишти. Гүлнур Асанова буга чейин туулган күнүн майрам кылып белгилечү эмес экен. Себебин ал туулган күндү белгилесем эле бир жылга картайгандай сезиле берчүмүн деп тамашалап өттү. Ал эми бул жеке майрамын белгилөөгө булар түрткү болгон. Бүгүн мага Кудай буйрса жакшы. Бүгүн ушул туулган күндү утурлай өзүмдүн да жаңы эмгегимди тартуулаган турам. Тар чөйрөдө ушул презентация кыла алсам, буйрса анан кыргыз элине жалпыбызга сунуштаймын. 3 жылдан бери белгилебей калгам, анткени картайгым келбей койду. Анан быйыл болсо ошол жакшы жылды жаңы баштап атабыз деп, ошол жаңы эмгегим менен кошо өткөрүп коеюн деп койдум, чечтим. Анан жакшы саналаш жакындарды чакырдым. Бул кечеги ырчы Анжелика жагымдуу көз ирмемдерди эске салып, 20 жыл мурун Гүлнур Асанова менен түшкөн сүрөтүн ала келген. Экөөбүз мен ошол чыгармачылыкты даярдап жүргөн мезгилде Таш көмүргө концерт коюп барып калып, ошол жактагы жаш кичинекей актриса кыз менен таанышып калып, экөөбүз курбу болгонбуз. Концерт башталганга чейин экөөбүз шаар кыдырат элек, Таш көмүрдү мага көрсөтүп, үйүнө алып барып чай берип, төрдө отурган апа экөөбүз биздин курсагыбызды тойгузуп, ушундай кам көргөн сонун күндөр болгон. Ошол учурда экөөбүз сүрөткө түшкөн экенбиз. Мынтип эле 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери экөөбүз эми аябай жакын курбулардан боло албасак дагы чыгармачылыкта көрүшүп жүрдүк, бири-бирибизге кубанып жүрдүк. Андан бери көптөгөн кандай десем конкурстарга барды Гүлнур, көптөгөн Кыргызстандын желегин желбиретип келген сайын ар бир жакшылыгына күбө болгонго, жанында болгонго аракетимди көрүп жүрдүм. Бүгүн да ошентип туулган күнү менен биргеликте мынакей чыгармачылыкка болгон дагы бир кадамын көрсөтүп атат. Бул абдан сонун белек көрөрмандары үчүн, келген коноктору үчүн. Гүлнур, азаматсың. Сен менен сыймыктанам. Кыргызымдын сулуусу, чүрөгү ар дайым бар бол. Эң негизгиси өзүңдүн ошол жүрөгүңдөгү ырларды элдин жүрөгүнө жеткирип ырдаган инсансың. Мына ошонуңдан жазбай, ар дайым бизди жагымдуу ырларың менен кубандырып жүрө бер. Куудул Гүлжайна Атаканова кечеге бизнес жаатындагы өнөктөшү менен келген. Ал эми Дайыр Исмадияров кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп досунун туулган күнүнө эрте келип, конокторду тосуп жатты. Кара менен кара табышат деген ушул экен. Кара кыз менен кара бала. Экөөбүз бир туугандай болуп калганбыз көп жылдан бери. Мен аны көргөн жерден, болгон жерден чыгармачылыктан кубаттап турам. Ал мени мисалы үчүн анча-мынча хейтерлер жазган кездерде мени кубаттап турат. Ушинтип экөөбүз мындай бир туугандай болуп калганбыз да. Анан Гүлнурдун жакшылыгы болобу, жамандыгы болбой эле койсун, жакшылыгы болобу, любой жерде коштоп жүргөнгө даярмын. Бүгүн кара кыздын туулган күнү болуп калыптыр. Кара кызга кааларым ар дайым эле уртаган күлкү кетпесин, сага күлгөн жарашат. Эң негизгиси ден соолукту ооруба, сага оригиналдуу деле калып деле айтпайм. Сам гана оорубай жүрсөң болду. Туулган күнүң менен. Бул менин бизнес партнерим, аты Бакыт. Албетте мен Гүлнур сиңдимдин ушундай жакшылыгына жалгыз келбей, жүрмөн менен кошуп барып келчи деп экөөбүз чогуу келдик. Гүлнур сиңдим, билем сен аябай күчтүүсүң, сен баарын жеңесиң. Сендей сиңдим бар экенине сыймыктанам алтыным. Бул сенин алгачкы гана кадамдарыңды эсептейм. Бул сенин жеткен чегиң эмес, сен багындырчу бийиктиктер али алдыда. Биз ар дайым Гүлнурду колдойбуз. Гүлнур экөөбүздүн эме ортобузда эжесиңди катары, курбу катары, ошо биздин ошо достугубуз көп жылдан бери ошо үзүлбөй келатат. Анан өзү аябай өзүм жакшы көрөм бул кызды, абдан сыйлайм. Гүлнур болсо адамгерчилиги бийик, улуну улуудай, кичини кичидей сыйлаган кыз, өзү эстүү кыз го. Айта турган нерсе көп, бирок ошону батыра албайм да. Гүлнур жөнүндө жакшы сөздөр абдан көп. Анан кийин бүгүн мына клибиндин ачылышында күбө болгон отурабыз. Ийгилик деп эле айтмакчымын. Астыга эле кете бер Гүлнур, ийгилик каалайм. Көкүрөк күчүгүмдү бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап, атайын Жалал Абадтан келдим деп Гүлнурдун апасы сезимдерин айтып кетти. Мен өзүм Жалал Абадта турам. Жалал Абадтын Таш көмүр шаарында турам. Анан кызым туулган күнүн билем, что бүгүн экен. Анан куттуктоо үчүн ошо алыстан бул жакка келүүгө туура келди. Менин көкүрөк күчүгүм Алтынай болгон эң кичинекей кызым
бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Кыргызымдын ушу белгилүү инсандарынан боло берсин. Жана бир туугандары менен ар дайым ушу бирдикте, ынтымак үзүлбөй, кыргыз эли менен баарыбыз бирге ушу ийгиликтерди коштоп жүрө берсин. Бир тууганы катары көп нерселерди айта алам. Кичинекейинде абдан зирек, абдан шок дагы болчу. Эң жакшы сапаты бул абдан таза, тыкан, ошондой эле баягы билинчүү да. Анан эң дагы жакшы сапаттарынын бири эмне эле кандай эле мама. Бул күнү келген коноктор Гүлнур Асанованын шашпа аталышындагы клибинин бет ачарына дагы күбө болушту. Бул эримди мен көптөн бери клип тарсам деп жүргөм. Ошолорго шаан шакыттуу, анткени мен буга чейин мундуу лирикалык ырларды дап жүргөн калган эмесминби. Ошондуктан мындай шайыр шапканырга ошондой жакшы клип тарсак деп ниет кылып койдук элек. Ошол убакыт келди. Анан ушул клипке кыз тандаганга аябай оор болду, анткени ат үстүндө жаныбарлар менен тарткан ушундай сценарий жазылган болчук да. Ал сценарий мага таандык. Режиссер болсо Эрдис Сыдыков, ал болсо Таиландда үй-бүлөсү менен эс алып жүрөт, келе албай калды. Ошентсе дагы бирок бүгүнкүгө коюп калгандар да, ошондуктан азыр көрүп коелу. Шашпа, 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 жакындабай менде долак жүрсөң да. Гүлнур Асанованын жаңы эмгегин Супер KG порталынан көрсөңүздөр болот. Шашпа, шашпа, бир күн салам кайырмак.